بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد الله تعالى حمد саналар пайғамбарға дүрүт ва саламдардан кейін урматтуу мусулман бир туугандарым, Аллах табарак ва таала Хашр сүрөсүнүн 18 аятында имандууларга кайрылып мындай дейт: Я юхаллазина аману тақуллах вал танзур нафсу ма қаддамат лигад ваттақуллах инналлаха хабирун бима та'малун. О Алланын барлығына бирлигине иман келтирген бенделер, өзүңөр ишенип иман келтирген Алладан коркуп, ар бир нафс, ар бир жан эртеңки күнүңөргө эмне амал кылганыңарга бир назар таштагыла. Алладан коркула, Аллах бардык ишиңерден хабардар. Эртеңки күн, эртеңки жума күнү эмес. Эртең Аллах таала өлүмдү ушундай жакын дейт. Эртеңки күнүңөргө эмне амал кылганыңарга бир назар таштагыла дейт. Бир назар таштайлы, ахирет үчүн эмнебиз бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва тааланын сүйүктүү пайгамбар алейхисаламга Жабраил периште бир күн келип мындай дейт: Я Мухаммад, иш фа иннака майитун. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва салlam, каалагандай жаша. Бир күн сен өлүксүң, сен өлөсүң дейт. О акышда жүргөн менин мусулман бир тууганым, сен да каалагандай жашагын, сен да бир күн, мен да бир күн өлүкпүз. Ва ахбиб мен ши фа иннака муфариқу. Каалаган адамыңды сүй, каалаганды жакшы көр, бир күн андан ажырап каласың. Көптөгөн жакшы көргөндөрүбүз кайда? Аталар, чоң аталар, достор, канчалаган жигиттер груз 200 болуп кетти, 200 болуп. Сен мен өлбөйбүзбү? Урматтуу мусулман бир тууганым, каалаганды жакшы көргүн, бир күн ажырап каласың. Ва амал ма ши фа иннака маззиюн бик. Каалаган амалыңды кылгын, амалыңа жараша жазасын аласың. Кааласаң бийлегин, кааласаң тайраңда, кааласаң ибадат кыл, кааласаң билгениңди кыл. Бирок бир күн табытка түшүп, жараткан Аллах тааланын астына барарыңды унутпагын. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: Ла якуду каумун язкуруна Аллаха азза ва жалла илля хаффатхум лил малаика. Кайсы бир коом жамаат келип отурса, ушул сиздердин жамаатыңыздар, ал жамаатка периштелер ороп алат. Ва гашиятум рахма, Аллахтын рахматы жайт. Ва назалат алейхим сакина, Аллах тааланын тынчтыгы, бейпилдиги түшөт. Ва закарахумуллаху фи ман инда, Аллах таала ушундай чогулушта отурган менен сыймыктанат. Кафеде отурган, казинодо ойногон же футбольный поляда эмес, жараткан Аллах таала ушундай Аллахны зикир кылган, жамаатта отурган бенделер менен периштелерге сыймыктанат. Ушундай Аллахтын рахматы жааган, эң бейпилдик болгон Аллах таала сыймыктана турган чогулушуңар берекелүү болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам күндөрдүн биринде сахабаларына кайрылып мындай дейт: Ала унаббикум би хайри амаликум. Амалдарыңардын эң жакшысын айтайынбы дейт. Бардыгыбыз амал кылабыз, бирок амалдардын эң жакшысын айтайынбы? Ва азкаха инда маликикум. Жана падыша болгон чыныгы кожоюнуңардын астына барганда эң таза амалыңарды. Ва арфаха даражатикум. Даражаңарды кыяматта жогору көтөрө турган бир амалды айтайынбы дейт. Амалдарыңар эң жакшысы, эң тазасы, даражаңарды көтөрүүчү амалды айтайынбы дейт. Ва хайрул лакум мин инфақиз захаб вал фидда. Аллах жолунда күмүш, алтын бергенден да жакшыраак. Ва хайрул лакум мин анталqa адувакум фаядрибу анақахум ва ядрибу анақахум. Душмандарга жолуккан кезде Аллах жолунда жихадка чыгып, алар силердин мойнуңарды алып, силер алардын мойнуна алгандан да жакшыраак амалды айтайынбы дейт. Эмне экен бул амал, урматтуу мусулман бир тууганым? Алтын күмүш бергенден да жакшыраак экен. Жараткан Аллах тааланын астында эң тазасы, эң жакшысы, даражабызды көтөрө турган жихадтан да жакшыраак экен. Кале бала я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, айтыңчы ал кайсы амал деди. Айтайынбы? Анда да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сахабаларга бир күн мындай дейт экен: Жаддиду иманакум. Иманыңарды жаңылагыла дейт. Кийимиңди жаңыладың, машинеңди жаңыладың, тамыңды жаңыладың, иман жаңыланабы? Кайфа нужаддид иманана я Расулаллах. О Аллахтын элчиси, иманыбызды кандай жаңылайбыз десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: Жаддиду иманакум би ла илаха иллаллах. Ла илаха иллаллах келмеси менен иманыңарды жаңылагыла дейт. Бир жаңылаңыздар, аны айтам. Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. О Аллахтын элчиси,
Амалыбыздын эң жакшысы, эң тазасы, даражаны көтөрүүчү, алтын күмүш кайрымдуулуктан жакшыраак, жихадтан да жакшыраак эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кала зикруллахи таала. Аллах тааланы зикир кылып эстөө дейт. Биз жумушта эстейбиз, дүйнөнү эстейбиз. Көр дүйнөнү башканы, бирок Аллага болгон зикирибиз кандай?